Sıra durgan siz emesiz. Неге? Кыргызстанымыз. İşten koytasın. Мына кадимгидей эле кол салганга аракет болуп атат. 40 чыга элек балага 555 сом төлөп атат. Урматтуу министр, көрүп атасыңарбы муну? Канча сом бердиңер? 5,5 миң. Ага чейин наркозго 1. Бала канчада? 1,5 миң алган. Бул 5 жаш. 5 жашка даже тууп элек. 5 жашта. 5 жашка даже тууп элек. Ну, тактайбыз азыр. Элди чабыштырбай, мындай нормально түшүндүрүп берсеңиз жакшы болот эле. Жок, биз нормально түшүндүрүп атабыз. Бирок силер акча албагыла деп атабыз да. Бизден да 10 миң алган да, выписка жазып беришинчи, 10 миң эмес, 9 миң алды. Балаңыз канчада эле? Балам 2 жаш болот. Комуз келиңиз. 8 миң беренсем жок, биз аны бөлүшөбүз. Ким деген аты жөнү? Замир Рахманов. Неврологиядабыз да биз. Ооба. Качан алды эле? Мен 6 ай алдын жатканымда менден 3 миң алып чыгарган. Бар экен да. Мен азыр канга тапшырдым, немеге калга тапшырдым. Азыр УЗИге жазып берди, ошолор бардыгын общий 500 сом алышты. Бүт лаборатория УЗИлерде неме кылдык. 1000 сомго жакын акча төлөдүк. Сизге анда адис катары бир суроо. Мамлекеттик кепилдик программасында 6 жашка чейинки балдардан акча алынат деген Неме жок. берене барбы? Жок. Не дейсиздер? Ар бир кыймыл-аракет видео байкоого түшүп атат. Тергөө амалдарын чагылдырып, тийиштүү деңгээлде иш чараны жүргүзөбүз. 420 сом. Ушул балага алып атат. Мына урматтуу мекендештер, бул окуяга өзүңүздөр күбө болсуздар. Мындай окуялар биздин коомчулугубузда аябай көп болуп атат туугандар. Ошондуктан биздин кесиптешибиз, досубуз Улукбек Карыбек уулу жетише албай атат. Бирок ал шаардагы ошо элдин үстүнөн акча жасап, элдин үстүнөн акча жеген, коррупцияга батып кеткен акмактардын жүзүн элге ачып чыгарып, жана бийлигибизге жеткирип атат. Биз райондогу жана айылдагы элдин үстүнөн акча жасагандарды, коррупцияга баткандарды, жана убадасында турбастан шалаакылык өзүнүн кесибине, өзүнүн жоопкерчилик кесибине шалаакылык кылып аткандарды элге ачык чыгарып, жана бийлигибизге жеткирип атабыз туугандар. Ош шаарында ооруканада болгон окуяга ошо жердеги врачтар Улукбек Карыбек уулу досубузга сени антип коем, минтип коем деп сүйлөштү. Коркутушту тагыраак айтканда. Бирок биздин оозубузду, журналисттерди, блогерлерди элдин оозун токтото албайт, жаба албайт. Биз мыйзам негизинде бул врачтардын оозун жабып коюшубуз мүмкүн. Кыстырчу жерин кыстырып коюшубуз мүмкүн, бирок мындай акмактар, мындай адепсиздер ошол отурган кесибине татыктуу эмес туугандар. Буларды кайра ишке албаш керек. Коррупция менен ошол жерде ачык көрсөтүп берип атат туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, биздин Улукбек досубуздун жана биздин чыгарып аткан видео блогторубузду көрүп, башка бир туугандар менен бөлүшүп, бизге көмөктөшүңүздөр. Биз мамлекетибиз үчүн, элибиз үчүн, динибиз үчүн калыс кызматыбызды кылып берели. Акыркы демибизге чейин.